Asıl kapitan emdeki жылдык касабасы. Быйыл кырганбыз. Биз анда карап чыгабыз. Да, карап чыгып, карап Суу келип атабы? Суу келип. Июнь ортосундабы? Уже Эмеси хабар Темировый матч мол. Бишкек поездашысы катар азыр кайтып атканыбыз молда бул жанагы эки жол чыгат эмеспи Бишкекте. Дорожник катар айтса бар, эң ыңгайлуусу кайсы? Дүнүйөдө практика ушулду. Эгер бул болуп калса, тыгын болот. Тыгын болот. Бул болсо тыгын болбойт, Правый помеха кетет. Эмнеси тоскоол болот? Бул кафелер болот экен. снос бар. Жок, бул кафени айтып атат. Снос болот. Жок, снос болот. Бул өзү туура эмес салган да. А эмне үчүн аны ошоға чейин турат? Иә. Уже сотко бергенбиз. Чүйдөкөбү? Жок, город. Жок, бул. Биздики. Бизде продлевать эткен эмеспиз. Ал деген биз жол чоңоет, ошо бойдон соттошомдо жүрөт. Жок, соттошпой эле силер сотко берип туруп, алдыргыла да. Вот мөөнөт берилет силерге. Канча мөөнөт керек? Алдырса Алдыргыла. Эртеңден баштап алдыргыла. Жол деген бул бир кишиники. Мыйзамы жок келип алса, салып алса. Түшү эмеси улук сааты жок болсо, анан ошону карап отурабызбы? 100 миңдеген киши жапа чегип атат ошондо. Алдыргыла, эртеңден баштап бустургула. Туура эмеспи? Алгыла. Болбосо иш козготкула анда. Туура кылбаса. Анда мынауну кандай токтогула? Ушуга токтоп туруп анан кийин бул жерден как раз могу болуп туруп. Мындан кийин Июньдан баштайсыздар. 5 күн. О, кольцодо ошол кирип калабы? Кирет жок, канча азыр. Азырынча кирбей калабы? Азыр бул жер кошулбагандан кийин бирок келечекте мына моомдой кылып кеткенибиз оң болот да. Эң удобный пробкада болуп кеткен моомдой айланып кетет. Жок, эми бу жерден кылгандын, мынауну кылгандын ким? Куан Кеңешевич. мэр. Силердики мынау жолдун эң эле өгөйлүүсү көпүрө болот да, туурабы? Көпүрө үчүн токтоп отуруп атасыңар. Жок, Моуну салып алсак да жагы. Жок, ошо көпүрөдө. Бияка чейин чыгат да мо. Анда мынау жерден кичине мындай чыгарып бербейсиңерби? Жок, жолго эмесин азыр. Жок, мына бул айтып атат да, азыр башны саба албайм дейт, силер бул чыга алмайынча деп атат. Муну киргизели. Бул жагын, кичинекей жерин кошуп турбайсыңар, ошондо бул кольцо салынып калат да. Азыр мына жолду баштайын деп атпайбы? 25 күн, 25 чийинден баштап. 4 саптуу жол болотпу? Мол жерге чейин, эмеге чейин. Азыр. Тартибы кандай жок? Бул жерде мындайда могу эки жолдун эмесине болот, радиус могу эки жолдун эмесине карата болот. Сиздер кандай кыласыздар, биз ошондой кылабыз. Ортосунда если моундай кылып туруп калтыра турган болсо. Проект бар да мунуку бул жолдун, бар. Мунуку жок. Ось менен белинет, Жок. До канал, Аламити каналдан албай калды. Анан элдер кантип өтүп калат? Жол жакшы болгондо скорость чоңоет. проблемный жерге пригородный айыл ошол жерге хотя бы надземный сактоо анан төмөнчүдө манас айылчында ошону экөөнүн сөзсүн салып кетиш керек. Болбосо элди бөлүп сала албайбыз дейбиз. ак жол айылы бар ошол жерде. Качан баштайсыңар? Долбоор аркы жумада бүтөт, экспертизасын
Июльдүн аягында баштап калабыз. Июльдүн аягында. Жетейбиз бияка эмес. Батыл эмес коч. Компаниялар. Бирок ага чейин анда жок дүйнө маштабында болбосо карачы. Эң көп өзүңөр айтып атасыңар. Потом мы прокуратуре не докажем. Они скажут, что Жо, ямочный ремонт. списали деньги. Мамдар болбойт эми. Келип актировать эткиле. Чечим кабыл алгыла жок дегенде карасаңар мына жер. Жо, эмесин эметип койдук. Июльдүн аягында болсо андан тезирээк албайсыңар. Доллар эмдеги жумада экспертиза өтөт. Жок, эми доллар мурун кылып койсоңор болмок, билесиңер. Акча табасыңар. Жолдор көп болуп калды да. Андан кийин ошо эки алып койсо, эки киоск алып койсо, тууган эчтип алып, ак үйдүн астына келиштин пайдасы жок. Ага биз барбайбыз. Калтырбайбыз. Мыйзам болуш керек, жолдун баарын тазалап, жол жолдой болуш керек. Мына мен силерге да катуу тапшырма берем. Өткөндө тиги Орто Сай базарына барганда айткан. Жанагы көчөнү сала турган болсок, баарын тең тазалап алабыз. Шаардын баары базар боло албайт. Шаардын баары базар боло албайт. Дүйшүнү келишет силерге. Келсин. Биз да ошону айтабыз. Биз да айтабыз. Баардыгын тең мыйзамдын негизинде. Болду, болгон убагында, убактылуу берген. 1 жылга, 5 жылга берген. Убактысынын баары өттү. Азыр баардыгын тазалагыла. Бүт күчүңөрдү ошого жумшагыла. Мыйзам иштейт. И мен мына кайрылып кетем. Шаардыктар колдоп бергиле мэрияны, өкмөттү ушул боюнча. Мыйзамсыз нерсенин баарын тең салдырабыз. Анан 5 киши келип плакат көтөрүп алып туруп алса, калтырып алса ал болбойт. Анда мамлекет болбойт, мыйзам иштебесе. Мына мыйзамды биз баардыгына талап кылабыз. Атка минерлер чиновниктерди аткарыш керек, жөнөкөй адамды аткарыш керек. Ошондо гана тартип болот. Сентябрь бойда сентябрдын ортосунда бүтүрөсүңөр да? Тротуарларын экисине эме, бирок Анан жол батты. разметканы. Мага азыр келип атышат, жазып атышат. Өзгөчө Жибек жолунун ылдый жактардын баары тең мусор толуп кетти дейт. Тазалыкка көбүрөөк көңүл бургула. Шаар таза болуш керек. Тазалыкты иштеткиле, мына шаарга канча жардам берип атабыз. Өзүңөрдө да мүмкүнчүлүк бар. Мына бюджетиңерди карап чыгып берип атабыз, кошумча акча берип атабыз. Тартипти, тазалыкты кармай турган мынакей мэрия силерсиңер. Мына сиз иштеш керек, камчыны катуу кармаш керек, басмайын тарткыла. Бекемире. Шаар Бишкек борборубуз таптаза болуп турса, элдин көңүлү да таптакыр башкача болот. Силерге теңелип, башка шаарлардагы ошонун деңгээлине көтөрүлөм дейт. Үлгү болуш керек да, Бишкек шаары үлгү болуш керек. Кыргызстан боюнча. Тартип жагынан, тазалык жагынан, жол жагынан, өрттөндүрүү жагынан. Жанагы эмелер менен чоң иштеп бергиле. Ишкер адамдар менен. Чогултуп алар менен сүйлөшкүлө. Ар ким өздөрүнүн астарын алсын, жанагы парковкалардын баарын тезирээк чечкиле. Азыр мыйзам чыкса эле. Мына сентябрда кайра окуу процесси башталат, мектептер, университеттер. Кайра шаар маштеге толот. Анан тыгынчыктар башталат. Ошол убакта чечип алыш керек азыр баарын. С конца сентября эта дорога будет сделана полностью. 2,5 километра. А примерная стоимость, хотя бы, если говорить? Порядка 80 миллионов предварительная стоимость. Это вместе. Кто-то взял, вот пристройку делает, вывалил там глину, гравий, половину использует, половину оставил. Это не должно быть, он должен убрать. И вот то, что касается вот незаконных построений. Здесь никаких послаблений не будет, никакой пощады не будет. И если это незаконное, все будет сноситься. И пускай вот знает каждый человек или предприниматель. Если это незаконно стоит, надо их сносить. И я прошу горожан поддержать
усилия правительства и мэрии в этом отношении. Только так мы можем навести порядок. А иначе не бывает, что 5 человек пришли и начали шуметь, и начинают там диктовать свои условия незаконные. Такого не должно быть. А здесь по этой улице есть, да, такие Ну здесь вот есть вот. Ну вот построение. посмотрите, вот тротуар есть у этой улицы? Нет. Вот все видите. Вы же они- видите, это полностью уже за красную линию все выше. Практически. Я уже надо, да, там